Эгер айылыбыз өнүксө, мамлекет өнүгөт. Мамлекет өнүксө, ааламга атагыбыз кетет. Айылдарды бүгүнкү күндө ким өнүктүрөт? Айылдарды өнүктүрөбүз деп, ошол айылдарды өнүктүрүүдө омоктуу бойлорубузду айтып, өнүгүү жолдорун багыттайбыз деп, мына бүгүн сиздер менен биз келип отурабыз. Ушул жерде курултайдын делегаттарынын 80% айылдардан келген. Буга чейин биз бардыгыбыз айылдарды айыл өкмөт жазасын, ички жолдорду айыл өкмөт жазайт деп келдик. Бирок айылдарды биз менен сизден башка эч ким жазабайт. Ал айылдар бизге керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул багытта 2015 жылы Түштүк Кореядан айылдарды өнүктүрүү чоң долбоору келген, жаңы айыл деген. Ошол долбоор кагаз жүзүндө гана калып калды. Ошо кезде, ошо долбоордун алкагында мен өзүм да Түштүк Кореяга 2 жолу барып окуп келгем. Ошол убакта өкмөт аппарат жетекчиси министр Момуналиевдин колу менен буйрукта чыккан. Ошол долбоорду бүт аймактарга жайылтып, ошол долбоордун алкагында айылдарды өнүктүрөлү деген мыкты долбоор эле, бирок кагаз жүзүндө калып калды. Ошону Садыр Нуркожоевич, Акылбек Үсөнбекович, ушу долбоорду бир карап чыгып өзүңүздөр, ушу долбоорду ушул айылдарга жайылтсак, ушу айылдардын өнүгүү өсүүсүнө чоң салым кошмок. Ошону бир көңүлүңүздөргө алып койсоңуздар.